Ben uşul жерге чыгып жооп берейинчи. Аркыра деп атат. Кел. Каркыра кайда жайгашкан? Микрофон берип койгула. Каркыра. Жакшы. Атын ким? Асылбек. Асылбек токто. Канча гектар каркыра? Гектарын билбейм, бирок именно сиз ошо спикер болуп турганыңызда кол койдуңуз. Жерде Кыргыз конституциясы боюнча чегараны ким өзгөртөт? Чегараны жогорку кеңеш. Ассаламу алейкум. Siz mafya bolbozun, siz mafya жылы 2001 10 декабрда Кыргыз-Казак чегарасына кол койсо, Мадумаров ким эле 2001 жылы? 2001 жылы нерсени билбейт. Ошо кол койгон эркин эмес микрофон. Жооп алдым да. Микрофон бергиле, микрофон. 2001 жылы Mikrofon bergile da bizge da mikrofon bergile da. Men de alганды билем. Мен алганда жаман болосуң. Жаман болбойм мен, эч кандай. Эмнеге жаман болот экен? Айтып сиз айтпаңыз. Болду мен элдин баарын жок. Чакырдым мен келип отурдум. Хорошо, жооп берди да. Жооп берди да. 2001 жылы Бара сиз суже турган кишини. 2001 жылы Ошо мына онага жооп берди. 2001 жылы Ufaz ettim жок мен. Айтып атам мен жөн эле. Декабрда 2001 жылы декабрда Астана шаарында Аскар Акаевич менен Нурсултан Абишевичтин колу коюлган Кыргыз-Казак чегарасы. Ошол ратификация болбой келген. Эмне үчүн? Биз ратификация кылбай келгенбиз депутаттар. Эмне үчүн 2008 жылы биз Кыргыз-Казак чегарасын ратификация кылдык? Билесиздерби? Мына жерде Кыргыз эл баатырыбыз отурат. Мен комиссия түздүм. Комиссиянын төрагасына мыйзамды мыкты билген Чолпон Турсуновна Байекованы төрайым кылдым. Алар барып иштеп келишти. Ошол мезгилдеги 15 апрелде Эркин тоо деген гезит чыккан. Ошол гезитке 150 Ысык көлдүн ардагер аксакалдары рахмат ыраазычылык катын жиберген бизге. Абдан туура чечилди. Ушундай чечкениңиздерге рахмат деп. Эмне үчүн? Бизде баштагы Акаев менен Назарбаевдин кол койгон чечими боюнча 4 пансионат Каркыра жайлоосунун бөлүнүшү адилетсиз болуп калгандыгы үчүн биз кайрадан аны келишимди кайрадан оңдодук. Биз түздөдүк. Бул жигиттер өмүрүндө басып барган эмес, көргөндө эмес ал кагазды. Кече Чубак ажы айткандай, билгениң да, билбегениң да аралашпа ал ишке деп Чубак ажы чылкыраган ошол. Себеп ал киши ар бир нерсени кылдат окуп, так билмейинче эч качан жооп берчү эмес. Эми бул жигиттерге чыгып атканы, эгер ушунчалык буйсоң, андан бери 12 жыл өттү, Бишкекке мага келбейсиңби, кирбейсиңби, агай ушундай болду деп сурабайсыңбы? Жок, эч качан сурабайт булар. Буларга кыргыздын жери дагы баары бирдей. Тек гана сумканы ушундай илеп дагы өзүн өзү бүгүнкү күнүн Курманбеги сезип ушу жерге келип бөйрөк таянат. Маданиятсыз, сабатсыз, кара күчкө ишенбегин. Кара күчтүн кирээр жери ким экенин көрүп атасың. Барар жери кайсы экенин да билесиң. Пейилиңди оңдобосоң, ниетиңди түздөбөсөң, акыр бирөө болбосо мен сыяктуу баары эле маданияттуу эмес. Бир күн болбосо бирөө ушундай жооп берип коет. Өмүр бою эсиңден чыккыс болосуң аны. Эсиң бар дейтеңди жабыш керек. Келиңиз, Кыргыз эл